Балдар ооруканасында оюнчук мамылактар бар эле. Аны жаш пациенттер өтө жакшы көрүп ойношчу. Балдар аны ушунчалык жакшы көрүшкөндүктөн үйлөрүнө чейин алып кетип калышчу. Бул көйгөйдү оорукана башчылары кантип чечишет? Мамалактарды кайсы бир жерин марль менен ороп чыгышат. Балдарга мындай деп түшүндүрүшөт. Мамалактар ооруканада калуу керек, дарыланууну улантуу керек деп түшүндүрүшөт. Балдар кайгыруу менен кабыл алып, макул болуп кетишчү. Бир күнү король өзүнүн премьер-министрин кызмат ордунан капа кылбагыдай кылып бошотууну каалайт. Ал министрди өзүнө чакыртып, астына конверт коюп, бул конвертте 2 кагаз бар. Биринде кетиңиз, а биринде калыңыз деп жаздым. Кайсы кагазды алып чыксаңыз, бул сиздин тагдырыңыз дейт. Кыраагы премьер-министр 2 кагазда тең кетиңиз деген жазуу бар экенин билди. Ал өзүнүн кызмат ордун кандай айла менен сактап калган. Жообу, премьер-министр бир баракты карабастан алып чыгып, тоголоктоп жутуп жиберет. Калган баракта кетиңиз деген жазуунун калганын көргөн король калыңыз деген жазуунун жутканын мойнуна алат. Бир кыштакка келген элдер дайыма анда жашаган келесоо адамга таң калышчу. Ага жылтыраган 50 центтик монета жана бырышкан $5 купюранын бирөөсүн тандоонун сунуш кылышканда, ал дайыма монета 10 эсе аз болгонуна карабай, монетаны тандайт эле. Эмнеге ал эч качан купюраны тандаган эмес? Ал өтө эле акылсыз болгон эмес. Ал мындай түшүнгөн: 50 центтик монетаны тандаса, элдер акчаны тандоо сунушун улантмак. А эгер купюраны тандап алган болсо, акча сунушу токтомок да, ал бардыгынан құр калмак. Достор, кийинки чыгарылышты өткөрүп жибербеңиздер. Бизге кошулуңуздар.